Şolursa katkan gökbörü, çolup'a gelgen er kırgız. Çok ese atan ekenge, çolup'a gelgen şer kırgız. Atan kırgız tegirdegi göktөгü, armak olup tekte dura көздөрү. Ezetilen emdigiçe kaluşu, erektirdi her oyunu gökbörü, her oyunu gökbörü. Урматтуу мекендештер, КТРК спорт каналы Аккула ат майданынан Нооруз майрамына карата уюштурулуп жаткан көкбөрү турниринин кезектеги беттешин сиздерге сунуштайт. Бул жерде Ички иштер министрлигинин командасы, алар кызыл кийимчендер, ал эми жашыл кийимчендер. Булар Тогуз-Тородон келген Казарман командасы. Негизинен бул Казарман командасы буга чейин ушундай чоң турнирлерде катышып көргөн эмес, айрыкча ушул Бишкек шаарында өткөн турнирлерде. Бирок алардын атаандашы Ички иштер министрлигинин командасы байгелүү орундарга буга чейин ийлинип жүргөн. Ал эми бирок бул жолкусунда Самат Молдокулов деген булардын мыкты лидер оюнчуларынын бири Достук командасына өтүп кеткен. Андыктан азырынча бул оюнда жеңишке ким жетери белгисиз. Албетте ар бир эле оюнда алдын ала ким жеңишке болорун айтуу кыйын. Бирок баары бир кагаз жүзүндө ИИМдин командасы ушундай кагаз жүзүндө фаворит болуп эсептелет. Анткени көкбөрү күйөрмандары дал ушул Казарман командасын акыркы оюндарда булардын кандай оюн жүргүзөрүн толук карап көргөн эмес. Алгачкы 20 мүнөттүк башталды. Ал мезгилде Ички иштер министрлигинин оюнчусу Темир Молдокулов азыр улак менен муну ушундай кайман аты Тимоха деп коюшат. Мына ушул Темир Молдокулов ал улакты өз кармагында алып, ошол замат анын атаандаштар Тогуз-Торолуктар андан улакты тартып алуу болгон аракеттерин карап көрдү. Биз азырынча бул оюнчулардын эки команданын курамы менен тааныштыра элекпиз. Мына ушул чабуул аягына чыккандан кийин гана тааныштырууну баштайбыз. Себеби кызыктуу учур, кооптуу абал бул жерде жаралып калышы мүмкүн. Казарман командасы өзүнүн тайгазанын жакшылап коргоого алып турат. Жөн эле коргонууга гана өтпөстөн ошол эле учурда азыр болсо мына эсеп саны ачылды. Темир Молдокулов бул минген аты Тайтору 1984-жылы төрөлгөн бул оюнчу. Албетте бул ИИМдин Ички иштер министрлигинин командасынын капитаны жана алардын лидери. Демек биз мына ушул Ички иштер министрлигинин ИИМдин курама командасы менен тааныштырып баштайбыз. Темир Молдокулов биринчи катар саны менен аны минген аты Тайтору. Андан кийин Ерлан Ибраимов экинчи Немон, Нурбек Жакыпбеков биринчи. Нурбек Жакыпбеков ал үчүнчү минген аты Рим. Андан сырткары Улан Самсалиев Акжол, анын минген аты Жаныбек Базаркулов 5-чи Чабалекей, Дулан Адамбаев 6-чы катар сан менен, анын аты минген аты Зорро, Талайбек Байсубек уулу Акбайпак, Адилет Талант уулу Генерал, Уланбек Мелисов Күмүш куйрук, Эрмек Жумабеков Краз жана Максат Майтыков бул белек. Мына биз ИИМдин командасы менен таанышып алдык. Андан сырткары Бойка деген да бир минген аты бар. Ал албетте өзгөчө алмашууда турган оюнчу болуш керек. Ал эми Максат Майтыков өз учурунда Талас командасында ойноп жүргөн оюнчу. Бул ирет ИИМдин курамында ойноп жатат. Демек бул ИИМ командасы бул беттештин албетте фаворит экенин беттеш башталган деле ушул Темир Молдокуловдун чабуулунан кийин ийгиликтүү ишке ашыруусунан кийин орун алган. Азыр Дулан Адамбаев улак менен. Дулан Адамбаев албетте тайгазанга жакыны бара алган жок. Анын жолунан Казармандын оюнчулары албетте аны кысмакка алып ушинтип токтотуп кала алышкан. Бул ирет бир оюнчуну жазгыр өткөнгө аракет жасады. Анын жолунан тосуп чыккан Батырбек Молдобаев
Батырбек Молдобаевты артта калтырды. Жана жанында дагы бир мына коргоочулар азыр Казармандын оюнчулары өзүнүн тайгазанын абдан жакшы коргоп атат. Жана азыр мына топту өз кармагына алганга дагы аракет жасап көрдү. Ал учурда улак Ерлан Ибраимовго өткөрүлүп берилди. Ибраимов мына ортолук бөлүккө чейин келип, албетте өзүнүн өнөктөштөрүн тагыраак атаандаштарын артта калтырганга аракет жасаган, бирок Казарман оюнчулары толугу менен өздөрүнүн тайгазанынын жанында туруп калган болсо, бардык оюнчулар башка карама каршы жакка өтүп кетти. Андыктан эсеп сандары 2-0 жетиши керек болчу, албетте. Бирок Ерлан Ибраимов өзүнүн өнөктөшү аркылуу улакты тайгазанга салабыз деген учурда анын өнөктөшү улакты кармай албай калып, ошентип жерге түшүп калды. Биз эми Казарман командасынын оюнчулары менен тааныштырып баштасак, Мурат Токтоналиев биринчи катар саны менен, аны минген аты Лачын, Улукбек Бозжигитов Мустанг, Эмил Турдалиев Бүркүт, Мирлан Беков Керсулу, Батырбек Молдобаев Спартак, Улук Манас уулу Аккөкөл, Баяман Таштанбеков Эликсур. Азыр болсо дагы ал учурда экинчи улак тайгазанга салынып, эсеп сандары өзгөрүп калды. ИИМдин командасынан Темир Молдокулов бул жерде ошентип 2-0 эсеби катталды. Демек, азыр Казарман оюнчуларына беттеш жаңы башталган учурда өздөрүн азырынча жакшы жагынан көрсөтө элек. Биз Казарман командасынын оюнчулары менен тааныштырууну улантабыз. Батырбек Молдобаев Спартак, ага чейинкилерин айтып өттүк. Мурат Токтоналиев, Улукбек Бозжигитов, Эмил Турдалиев, Мирлан Бековторду айткан болсок, Батырбек Молдобаев минген аты Спартак, Улук Манас уулунуку Аккөкөл, Баяман Таштанбековтуку Эликсур, Нурсултан Алтынбай уулунуку Конек, Билимбек Ормонкуловдун минген аты Чагылган, Сыймын Кубаталиевдики Бөлтүрүк, Бакай Султан уулунуку БТР, ал эми Азат Садырбек уулунуку Алтын Кашка. Дагы деле улак ИИМдин командасынын оюнчусунда азыр ал жогорку ылдамдык менен чабуулга чыгып баратат. Кайрадан эле Темир Молдокулов, ушундай Темир Молдокулов улакты мына ыңгайлуу жерге алып барып, албетте тайгазанга ошентип улакты ыргытып таштайм деген учурда атынан түшүп калды. Ал мезгилде бул жерде эреже бузулган, ИИМдин курамындагы оюнчу эрежени бузган сыяктуу. Тагыраагы ким? Өзгөчө көрүнүш бул жерде орун алды. Нурбек Жакыпбеков. Нурбек Жакыпбековго эскертүү берилип, ал аянттан сыртка 2 мүнөткө чейин чыгып турат. Демек, болгон азыр ИИМдин командасында 3 гана оюнчу ойнойт. 2 мүнөт аралыгында эреже бузулгандан кийин дал ушундай көрүнүш орун алат. Жекеме-жеке бул жерде улак тартыш. ИИМден чыккан Максат Майтыков улакты өз карамагына ала алды. Ага Нурсултан Алтынбай уулу каршылык көрсөтө алган жок. Максат Майтыков улак менен ал атаандаштын тайгазаны жака жакындап барды. Бирок башка оюнчулардын дагы баары дал ушул жерде. Майтыков упайды эсепке алуу жок. Калыс бул жерде кандай чечим кабыл алды? Ооба, эсептелген жок. Анткени бул атынан түшүп калган. Андыктан аттын үстүндө гана тайгазанга улак салынышы керек. Ал эми жерге түшүп тайгазанга салган учурда ал эсепке алынбайт. Ушунда бир оюнчу аз экенине карабастан ИИМдин командасы чабуулга чыгып көрдү. Улакты тайгазанга да таштады, бирок эреженин алкагында эмес. Ошондуктан азыр Нурбек Жакыпбек уулу өзүнүн 2 мүнөтүн күтүп турган мезгили. Ал ортодо кайрадан жекеме-жеке чыгуу. Максат Майтыков дал ушул жекеме-жеке чыгуудагы
улакта 1-номер менен иштеп атат. Анын атандашы Нурсултан Алтынбай уулу. Бул жерден эреже бузуу болуп эсептелеби же эсептелбейби? Мына ушундай өзгөчө көрүнүш. Анткени бул жерде Нурсултан Алтынбай уулу атандаштын мына ээринен кармап артка тартканга аракет жасаган. Максат Майтыков мына улакты өз карамагына алды. Ал эми Нурбек Жакыпбеков мына 2 мүнөттүк айыпты тарткандан кийин ал убакыт артта калып кайрадан оюнга кошулду. Демек эми курам толугу менен бирдей. Бул учурда албетте Казарман командасына бир аз кыйыныраак болот. Себеби ИИМ командасы бир оюнчуга аз экенине карабастан чабуулга өткөн көргөн болсок, мына демек бул көрүнүш азыр мына дагы 3-0 жеткиргенге эң жакшы мүмкүнчүлүк бул жерде түзүлдү жана мына бул упай албетте эске алынат эреженин алкагында. Албетте бул тайгазанга түшкөн улак бул Максат Майтыковдун эсебине жазылат. Анткени дал ушул оюнчу мына ортолук бөлүктөн жекеме-жекеден улакты өз карамагына ала алды. Андан кийин чабуулга өтүп өзүнүн өнөктөшүнүн жардамы менен албетте бирок Максат Майтыков мына улак менен кошо тайгазандын ичине чейин түшүп калды. Ортолук бөлүктөн кайрадан мына улак үчүн болгон күрөш. Эсеп сандары 3-0. ИИМ командасы албетте ишенимдүү түрдө алдыда. Казармандан 9 тоrodон алыстан келген бул команданын күйөрмандары дагы Аккулат майданында бир топ көп экен. Анткени мына Казарман командасы улакты алган учурда өз командасын алга сүрөгөн оюнчулар абдан көп болуп келет. Улак болсо бул жерде Бакай Султан уулунда ал чабуулга өтө алган жок. Улакты атаандаштарына бул жерде тарттырып койду, бирок улак аянттан сыртка чыгып кеткен жок. Азыр керемет ылдамдык менен ИИМдин оюнчусу чабуулда баратат. Катары менен 3 оюнчу ага каршылык көрсөтүп, ошол замат улакты тартып алууга болгон аракеттер жасалат. Сыймык Кубаталиев мына Уланбек Мелисовдун улакты тартып алуунун аракетинде, бирок Уланбек Мелисовдун албетте улакты тартып алуу оңойго турбайт. Кандай өзгөчө аракет, күйөрмандар өз командаларын алга сүрөп баштады. Жана каптал чийинден сыртка чыгып кетти. Жок, сыртка чыккан жок. Андыктан оюн мындан ары уланат. Казарман оюнчулары алар ийгиликтүү боло алган жок. Эмне кылса дагы мына Уланбек Мелисов бул 1992-жылы төрөлгөн куйрук күмүш минген аты. Бул оюнчунун өзүнүн өнөктөшүнө улакты алып берип жаткан, өткөрүп берип жаткан учурда улак жерге түшүп калган. Ал учурда Мирлан Беков Керсу, бул Мирлан Бековдун минген аты, бирок мына Керсунун үстүндө баратып улакты кайрадан жерге түшүрүп алды. Бул ирет дагы көтөрүп кеткенге Казарман командасында мүмкүнчүлүк болду. Бакай Султан уулу, анын минген аты БТР. БТР менен барып, мына өздөрүнүн Тайказанын жанында жүргөн. Ал учурда мына ошентип Максат Майтыков 3-чү мына улактын автору, 3-чү Тайказанга түшкөн улактын бул ирет ал аянттан сыртка чыгып кеткендей болгон. Калыс демек оюнда андан ары улантканга мүмкүнчүлүк берген. Азыр Темир Молдокуловдо улак. Темир Молдокулов мына аты отуруп туруп кайрадан улакты өз карамагында алып калды. Анын оозу жеңил, мына аттын бурулушу абдан ийкемдүү. Ал учурда катары менен 3 оюнчу ушундай өздөрүнүн атаандашты 3 оюнчу тороп чабуулга чыкканга мүмкүнчүлүк бербей жатат. Бул ирет дагы эсеп сандары өзгөрдү. Жана эсеп сандары 4-0. Бул ирет албетте ким улакты ортого салганын бир оюнчуну тагайтуу кыйын. Себеби 2 оюнчу улак салды. Жардам менен бирок бул жерде Темир Молдокуловдун атына
жазылат болуш керек. Анткени дал ушул Темир Молдокулов өзүнүн аракети менен аягына чейин чыга алды. Эсеп сандары 4-1. Темир Молдокулов биринчи упайды дагы өз командасына алып келген. Биринчи бөлүктө эле ушундай ийри эсеп пайда боло баштаганы бул албетте чейрек финалга дал ушул команда жакыныраак деп айтканга туура келет. Анткени чейрек финалда Бөрүлү менен Ак Суу ойнойт. Андан кийин Сары Өзөн менен Талас, Достук менен Арашан жана Талас менен Ким ойнору дал ушул эки оюнчунун, эки команданын жеңүүчүсү менен аныкталат. Чейрек финалга чыга элек бир гана команда калган, ал ушул же Казарман же ИИМ, ушул эки команданын ортосундагы оюндун жыйынтыгы аны чечет. Азыр мына Каптал чейиндин жанында улак жерде, андыктан улакты ийилип кеткенге эркин аймак жок, ошондуктан азыр жерден улакты ала албай бир топко чейин кыйналып келип, эң акыркы учурда гана Дулан Адамбаев Зорро анын минген аты мына ушул Зорронун үстүндө. Азыр болсо Жаныбек Базаркулов мына ортолук бөлүккө улакты таштап бермекчи. Бул жерден чыныгы демилге үчүн аракеттер жасалат. 2-8 катар сандагы оюнчулар Адилет Талант уулу жана Нурсултан Алтынбай уулу. Нурсултан Алтынбай уулу буга чейинки жеке-межекелерде дагы дал ушул оюнчу чыгып жаткан. Нурсултан Алтынбай уулунун минген аты Конек. Мына ушул ак түстөгү ат. Ал эми ал мына дал ушул Конек ойноп жаткан учурда анын ватандашы Адилет Талант уулу Генерал деген аты менен ушундай атына заты жарашкан ат деп ушул генералды айтсак болот. Ортолук бөлүктө ишенимдүү туруп берип улакты өз карамагына ала алды. Бул Адилет 1992-жылы төрөлгөн оюнчу. Ыңгайлуу эле өзү улакты өзүнө ыңгайлуу кармап алды, бирок анын артынан азыр Нурсултан Алтынбай уулу ушундай улакты кармап турат. Ал канчалык тартканы менен андан ийгиликтүү болуп чыгышы күмөн. Ал үчүн мына ушул Адилетти Алтынбай уулу өзү менен кошо улакты алып кетиши керек. Андай болушу албетте мүмкүн эмес. Жандай көрүнүштү биз көрүнүш орун алабы. Ал ортодо атаандаштан улакты тартып алам деп кайрадан жерге түшүрүп алды. Байкашымча бул жерде эми улардын убактысы деле бүтүп калган учур болуш керек. Кайрадан Адилет улакты жерден көтөрүп, ал атаандашынан бөлүнүп, суурулуп чыгышы керек. Ага Нурсултан Алтынбай уулу мүмкүнчүлүк бербей жаткан, эми гана мына аянттан сыртка чыкты. Нурсултан Алтынбай уулу бул 1993-жылы төрөлгөн. Адилетке караганда 1 жашка кичүү. Азыр болсо мына аянттын ичине кирип туруп, бирок Адилет Талант уулу чабуулга чыгат. Мына чабуул башталды. Эң башкысы мына өзүнүн өнөктөштөрү, ИИМдин өнөктөштөрү мына ошентип азыр болсо чабуул уланууда. Ал ортодо бир оюнчу алмашты дагы, чабуул эсеп бар. Ооба, эсеп бар. Бул 8 жана 4 катар санда ойногон оюнчулар ИИМдин. Бул Улан Самсалиев менен Адилет Талант уулу. Адилет Талант уулу бул албетте упайга көбүрөөк эмгек жасады. Ал эми Улан Самсалиев ага жардам берди деп айтсак болот. Ошондуктан Адилет Талант уулу 5-упайды өз командасына алып келди. Эсеп сандары 5-0. Биз биринчи таймды көрүүдөбүз. Калыс болсо эч кандай ышкырык менен токтоткон жок. Андыктан биринчи тайм соңуна дээрлик чыгып калган. Эми улакты жерден көтөрүп кетүүгө албетте мүмкүнчүлүк болбойт. Калыстын ышкырыгы жаңырды. Биринчи тайм соңуна чыкты. Эсеп сандары 5-0. Биз албетте экинчи бөлүктөн жолугабыз. Жыйынтыгы боюнча
5-1 эсебинде ИИМ командасы алды да, мына кызыл кийимчендер булар ИИМ командасы, эми жашыл кийимчендер 9 тородон келген Казарман оюнчулары. Албетте ортодо тыныгуу орун алды. Дал ушул тыныгууда азыр Казарман оюнчулары жакшылап кеңешип, кийинки учурда мына беттештик кантип өткөрүүнүн жакшылап чечишип алды болушу керек. Антпесе мындай бир таймда 5 жолу улакты тайгазанга таштап койгон ИИМ командасы оңой менен албетте Казарманды чейрек финалга чыгарып койбойт. Негизинен Казармандын башкы машыктыруучусу бул Алтынбек Акматов. Ошондуктан Алтынбек Акматов азыр өзүнүн эң керектүү кеп кеңештерин дал ушул жерде берди болушу керек. Ал учурда биз оюнчулар менен тааныштырганбыз, бирок башкы машыктыруучулар менен тааныштырбай алган экенбиз. ИИМдин машыктыруучусу, команданын машыктыруучусу бул Чынасыл Чыныбаев. Ошондой өзгөчө аты бар, фамилиясы менен аты уйкашкан бул Чынасыл Чыныбаев дал ушул ИИМдин командасын жетектеп келет. Азыр тагыраагы машыктыруучулук кызматын аткарып келет. Азыр 11 жана 10 бул Максат Майтыков менен учурунда Талас командасында ойногон оюнчу Сыймык Кубаталиев экөө жекеме-жеке чыккан. Майтыков топту өз карамагында алып кала алды. Жана чабуулга чыкканга бул жерде мүмкүнчүлүк албетте боло койбойт. Бардык Казармандын оюнчулары идеалдуу позицияны ээлеп алган. Анын жыйынтыгында азыр аянттан сыртка улак чыгып кетти. Демек Казармандын тайгазанынын жанындагы 20 мүнөттүк аралыктагы жерге улак коюлду. Ортодогу калыс болсо улакты жекеме-жеке чыгып талашканга мүмкүнчүлүк түзүп берди дагы. Максат Майтыков кайрадан улакты жерден көтөрүп кетти. Бул ирет ага каршы чыккан Казармандын оюнчусу Улук Манас уулу каршылык көрсөтө алган жок. Эми чабуул бул жерде орун алып, эң башкысы азыр мына Темир Молдокулов албетте сүрүп андан ары өзүнүн атаандашын сыртка чыгарып салганга аракет жасаган. Ал мезгилде Азамат мына Казармандын оюнчусу Мирлан Беков улакты өз карамагына алып, бирок аны кармап кала алган жок. Улак Темир Молдокуловто бул ИИМдин лидер командаларынын бири. Темир Молдокулов жогорку ылдамдык менен келди. Жана эмне калысын кол жаңсоосун албетте биз так көрө алган жокпуз. Андыктан башка бир кыймыл аракеттен гана бул эсепке кирдүү же кирген жокпаны тактап алсак болот. Ал учурда улак азыр кайсыл жерге келип турат? Эгерде мына борбордук бөлүккө келип тура турган болсо, албетте бул аракет ишке ашты деп эсептелет. Темир Молдокулов бул улакты ушундай тайгазанга таштаган. Ал эсепке кириптир. Демек ошентип 6-0 эсеби катталды. Бул экинчи таймдагы алгачкы улактын тайгазандан орун алышы. Мына сүрмө топ азыр жерден улакты көтөрүп кеткенге аракетин жасайт. Биз ал ортодо мына ИИМдин бир оюнчусу сыртта калды. Азыр кезектеги чабуул Эрлан Ибраимов жогорку ылдамдык менен барып тайгазанга улакты таштаганга аракет кылган. Ал учурда ал жерден Сыймык Кубаталиев анын атаандашы Сыймык Кубаталиев Казармандын оюнчусу улакты тартып алайын деп, бирок ал дагы ийгиликтүү боло койгон жок. ИИМдин оюнчусу мына улакты өз карамагына алып ушундай өзгөчө бир ылдамдык менен азыр өздөрүнүн тайгазаны жакка чейин бир аз жакындап келип, эми Жаныбек Базаркулов тайгазанды мына камалоого алыш үчүн баратат. Бирок анын коргоочулары албетте оңой менен бул жерде мүмкүнчүлүк бербейт. Негизинен Көкбөрү Федерациясы тарабынан быйылкы жылга бир нече ушундай расмий турнирлер белгиленген. Алардын алгачкысы ушул Ноорус майрамына карата өтүүдө. Андагы 8-1 финалдагы эң акыркы беттешти биз азыр ИИМ менен Казармандын ортосунда көрүүдө. Андан сырткары 9 майда жеңиш күнүнө карата дагы бир турнир өтөт. Андан кийин 31 августта президенттин кубогуна арналган беттеш бар.
Андан сырткары мына ушул сентябрь айында көчмөндөр оюну, бул көчмөндөр оюнуна болгон негизги даярдык дал ушул жогорку деңгээлдеги турнирлер деп айтсак болот. Азыр кайрадан мына жекеме жеке чыгуу Казарман командасынан Бакай Султан уулу чыкты. Ал БТР минген аты менен деки 11-чи катар сандагы оюнчулар Максат Мыйтыков менен Бакай Султан уулу, ал эми минген аттары Белек жана БТР. БТР менен Белектин тирешүүсү жана Белектин ээси Максат Мыйтыков улакты жерден көтөрүп, бул албетте Казармандын Тайгазанынын жанында болуп жатат. Андыктан алыскы карма-каршы тараптагы Тайгазанга мына ушундай жебедей сызып өзүнүн күлүктүгүн көрсөтө турган аттарда андай мүмкүнчүлүк жок. Анткени алар мына жанында жакын турган Тайгазанга таштаганга аракет жасашы керек. Улак Эрлан Ибраимовго өткөрүлүп берилди. Ошол замат Бакай Султан уулу андан улакты талашууда. Бирок мына бир оюнчуга 2-3 оюнчу жармашты, демек улакты бул жерден алып койгонго мүмкүнчүлүк болобу. Азамат азыр Бакай Султан уулу канча оюнчу болсо дагы ага улакты бербестен өз карамагында алып калып өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп берди. Мирлан Беков ал Герсулу аты менен жогорку ылдамдыкта өздөрүнүн алгачкы упайын алуу үчүн бараткан. Бардык сүрмө топтун баарын астына өткөрүүдө дагы өзү ээн эркин мына эми жай аларды күтүп турат. Бир бурулуп бир оюнчуну артта калтырды. Андан ары жок, албетте мындай аралыктан албетте улакта таштоо кыйын болот. Азыр мына Герсулу дагы бир бош калган аянтта Герсулунун ээси эмнегедир Мирлан Беков, бул 1987-жылы төрөлгөн бул оюнчу такыр улакты таштай албай жатат. Ага каршылык көрсөткөн дээрлик эч ким жок. Эмне болду ага? Же мына ушул эми гана таштаса болот, анткени ыңгайлуу жерге улакты коюп алды. Бирок эми ыргытканга мүмкүнчүлүк бербейт. Анткени оюнчулар, ийимдин оюнчулары аларга каршы туруп, деме өзгөчө ыкмада азыр улакты тартып атат. Эгерде колу улактан чыгып кетсе, мүмкүн ал жерге кулап түшөт беле. Ошентип олтуруп өзүнө Нурбек Жакыпбеков улакты алып алды. Эми карама-каршы аралыкка ылдам бара жаткан Чабалекейдин сызып бараткан учуру. Анткени Жаныбек Базаркуловдун минген аты Чабалекей. Охо. Ушундай Тайгазанды аттап өтүп кетчүдөй болгон бул ат кайрадан эми Казарман оюнчуларынын курамында калды. Сыймык Кубаталиев. Сыймык Кубаталиевдин минген аты Бөлтүрүк. Мына бул Бөлтүрүктүн жебедей сызып бараткан мезгили, анын жолунан албетте сөзсүз түрдө оюнчулар тосуп чыкканга, тоскоолдук кылганга аракет жасайт. Анын аракети ийгиликтүү болгон менен азыр мына эми алгачкы упайды алып келе турган учур келди. Бир дагы ийимдин оюнчусу каршылык көрсөтө алган жок. Сыймык Кубаталиев эсеп сандарын кыскартты. Бул 1995-жылы төрөлгөн Сыймык Кубаталиев. Бул албетте мына Казарман командасындагы лидер оюнчулардын бири. Ишенимдүү эсеп сандарын кыскарта алды, бирок дагы 5 айырмачылык бар. Бул болгону экинчи 20 мүнөттүк, алдыда дагы бир 20 мүнөт аралык бар. Бир команданын эки оюнчусу улакты эки жагынан кармап алган. Темир Молдокулов Тайторусу менен мына аба жиреп барып капталдагы мына тосмоторго бир сыйра тийгенден кийин азыр ылдамдыгын күчөттү. Кандай керемет ылдамдык! Темир Молдокулов ага тоскоолдук албетте тоскоолдук кылып калды. Болбосо мындай ылдамдык менен албетте упай сандарын дагы көбүрөөк айырмачылыкка жеткире турган учур бар болчу. Казарман оюнчулары жерден улакты алып кеткенге аракет жасады. Андан кийин азыр Улан Самсалиев
Акжол анын минген атынын ысмы бирок улак дагы деле жерде жатат. Ал учурда 6-1 эсеби. Негизги экинчи таймдын жыйынтыгы боюнча албетте экинчи таймдын жыйынтыгы боюнча эсеп сандары 1-1, бирок биринчи таймда 5-0 эсеби катталган болчу. Андыктан азыр 6-чы катар санда ойногон бул Казармандын оюнчусу Улук Манас уулу Ак Көкүл анын минген аты ошон үзөңгүдө буту калып калып, бирок бактысына жараша анын Ак Көкүл басып кеткен жок, токтоп турду дагы. Анын ээси албетте анчалык кыйынчылыкка туш келген жок. Ал ордунан атына кайрадан минип беттешти уланталау. Бирок анын ордуна башка оюнчу чыкты. Жок, бул жерде Батырбек Молдобаев ушундай кыйын абалга туш келген экен. Азыр дал ортодо ошентип дагы бир эсеп айырмачылык өзгөрдү. Эсеп айырмачылык өзгөрүп, ошентип бул жерде 7-1 эсеби катталган. Азыр болсо кезектеги упайлар үчүн болгон аракеттер жасалат. Жерде калган топту тоо ичинде улакты көтөрүп кетүүгө эч кимде мүмкүнчүлүк жок. Биз дагы бир жолу эсиңиздерге чейрек финалда кимдер беттешерин, ал эми утулуп калган командалар кимисине ким каршы чыгарын айтсак, мына Бөрүлү менен Ак Суу командасы чейрек финалда беттешет. Ал эми буларга утулуп калган командалар Көкжал менен Төш Булак, булар өз ара беттешип, ал турнирдик тизмеге тиешеси жок, бирок атайын келгенден кийин булар бири-бири менен каршы 17 мартта ойношот. Андан кийин Сары Өзөн менен Талас чейрек финалда ойнойт. Азамат ал учурда ИИМ командасынын оюнчусу кезектеги упайды өз командасына алып келди. Бул Дулан Адамбаев. Зорро бул оюнчунун минген аты. Эгерде мен жаңылбасам, бул 8-1, 8-нчи упай болушу керек. Анткени буга чейин мына Тайгазандан Казарман оюнчулары улакты алып чыкты. Анда 7-нчи упай орун алды эле. 7-нчи же 8-нчи эң башкысы. Анда дал ошол учурда Казармандын оюнчусу мына атынан жыгылып, буту үзөңгүдө калып калганда, мен ошол жакты карап турган учурда улак Тайгазандан орун алып калган. Ал ошол эсептелген жокпу? Ал боюнча албетте мага бул жерде тактай турган маалымат керек. Алып баруучу азырынча эсеп сандарын алып баруучу дагы айткан жок. Азыр улакты ИИМдин оюнчусу Жаныбек Базаркулов жерден көтөрүп кеткенге аракет жасады. Андан ары дагы бул ирет Адлет Талант уулу ийгиликтүү дал ушул жерден чабуулга чыкканга албетте мүмкүнчүлүк жаралышы керек. Себеби азыр дээрлик мына бардык оюнчулар, ИИМдин оюнчулары чогулушуп бир жерде улакты кармап калганга аракет жасаган. Темир Молдокулов ал ортодо өз өнөктөшүнө жардам берди дагы. Жаныбек Базаркулов чабуулга чыгып, ага каршы Мирлан Беков. Дал ушул Мирлан Беков улактын азыр бир бутунан кармап, өзүнө чыныгы улак тартыш. Дал ушул жерде Мирлан Беков Азамат улакты өзүнө алып, эми мына жебедей сызып ылдамдык менен баратат. Ушунчалык ылдамдыкта бараткан учурда албетте ИИМдин эки оюнчусу ага андагы улакты кармаганга аракетин жасап көрдү. Бул ирет эми
кандай аракет орун алат? Дагы бир өзгөчө көрүнүш, ИИМдин бир оюнчусун дагы 2 мүнөттүк мына айыпка жыкты. Демек, дал ушул азыр келе жаткан оюнчу 2 мүнөт оюнга катыша албай турат. Анын жыйынтыгында албетте ушул ИИМ командасы 3 оюнчу менен ойнота, бир оюнчуга аз. Ал мезгилде Улак аянттан сыртка чыгып кетти. Өзүнүн ушундай бир оюнчусу аз болуп жаткан учурда бул ИИМ командасы үчүн жакшы көрүнүш. Себеби ошол 2 минутанын бирөөсү азыр жерден Улакты көтөрүүгө болгон жекеме жекеге кетет. Анда анын сыртында канча киши турганы маанилүү эмес болуп калат. Азыр ИИМдин оюнчусу Улакты жерден көтөрбөй, тескерисинче атаандашына тоскоолдук кылып, убакытты кетирип, дагы бир оюнчусун чакырып алыш керек. Ал эми казармандар үчүн болсо тескерисинче, анткени казарман командасынын ошол бир оюнчуга көп болгондуктан ылдамыраак чабуулга өтүп, ошол көпчүлүктү пайдаланышы керек. Буга чейин дал ушул казарма менен мына ИИМ командасы ойноп жаткан учурда ИИМ бир оюнчуга аз ойногон. Ал мезгилде ИИМдин казарманын оюнчулары ал мүмкүнчүлүктү колдоно алган эмес. Максат Майтыков чабуулга чыгып көрдү өздөрүнүн тайказанынын четинен. Ошентип атаандаштардын мына тайказанын көздөй ылдамдык менен барат. Бирок анын жолунан мына ушу Мессинин стилинде бир оюнчуну жазгырып өттү жана Азамат Майтыковдун бул чабуулу абдан кооздуу. Ошентип бул Максат Майтыков. Бул белек, албетте, бул минген аты белек. Мына ушул белек атынан чындыгы белек жаралды. Эсеп сандары менин эсебим боюнча 9, бирок чын мен расмий эсеп билбейм. Мен өз алдымча бул жерде отуруп эсептеп жатам. Мага эч ким бул жерге такым маалыматты алып келип бере элек. Же алып баруучу айткан жок эсеп сандары канча болгонун. Ошондуктан 9-1 эсеби азыр менин эсебим боюнча. Муну көрүүчүлөр туура түшүнөт болуш керек. Эң башкысы албетте Ички иштер министрлигинин командасы ишенимдүү түрдө алды да азыр болсо мына ушул ортолук бөлүктөн сүрмө топ Улакты жерден көтөрүп кетүүгө болгон аракеттерин жасап жатат. Казарман командасы мына уламдан улам убакыт өткөн сайын ошентип эсеп айырмачылыгынан артта калып атат. Эгерде Казарман бул беттеште утула турган болсо, анда Нарын командасы менен ойнойт. Бул албетте финалга алып бара турган жол эмес. Бул жеңилгендердин ортосунда боло турган беттеш. Экинчи таймдын эң акыркы минутасы ИИМ командасынын оюнчусу чабуулда. Алар өздөрүнө ишенимдүү айырмачылыкты камсыздай алды. Темир Молдокулов чабуулга чыгып барып, мына ушул 1 мүнөт ичинде дагы эсеп сандары өзгөргөн учур жаралау же ага албетте аны менен макул эмес болсо, да ушул Казарман командасы азыр коргонууда мыкты ойноп коюшу керек. Улак жерге түшүп калган, андыктан Улакты мына жерден алууга болгон аракет. Эгер деле жерден көтөрүп кетсе, ошол замат алар чабуулга чыга алат. Ал учурда жерден көтөрдү, бирок чабуулга чыкканга тоскоолдук кылып, Казарман оюнчусу мына ушул ортодон сүрө кирип барып, кайрадан Улакты жерге калтырып койду. Азыр саналуу албетте секундадан кийин албетте бул беттеш соңуна чыгат. Эң акыркы учурда мына байкашымча бул жерде калыстын чечимин албетте күтүшүбүз керек. Экинчи тайм соңуна чыгып калган, андыктан ири эсеп айырмачылыгы бул жерде орун алууда. Менин эсебим боюнча 9-1. Биз 3-чү бөлүктөн жолугабыз.
МВД менен Казарман командаларынын ортосундагы 3-чү тайм башталды. 3-20 мүнөттүк. Буга чейинки эсеп 9-1. ИИМ командасы албетте ийгиликтүү алдыда баратат деп айтсак болот. Бул 8 бул эки команда 8-1 финалдагы 21 мартта Ноорус күнүнө, Ноорус майрамына карата башталган эң акыркы турнир. Азыр чабуул бул жерде орун алды. Эки ИИМдин оюнчусу булар Уланбек Мелисов жана Эрмек Жумабеков экөө улакты ортого салабыз деп, экөөнүн аралыгы бир тойло алыстап кетти. Ошонун жыйынтыгында албетте 3-чү таймдагы алгачкы улактын Тайгазандан орун алышын биз көрбөй калдык. Бирок бул көрүнүш албетте алыс эмес болушу керек. ИИМ командасы же алардын атаандаш Казарманбы? Албетте биз 20 мүнөт ичинде улак Тайгазандан орун албай калышына албетте менин көзүм жетпей, сөзсүз түрдө орун алат деп айтсак болот. Бул 21 март ушул Ноорус майрамына карата уюштурулган Көкбөрү федерациясы албетте бул турнирди уюштурууда. Бул 2016 жылкы алгачкы ири турнир. Мында жалпысынан бул оюнга катышуу үчүн расмий түрдө 19 команда келген. Алардын 16сы тандалып алынып, 8-1 финалда бардык командалар ойноп чыкты. Эң акыркысы мына Казарман жана ИИМ командаларынын ортосунда болууда. Кызыл кийимчендер булар ИИМ, ал эми жашыл кийимчендер Казарман. Ошол Казарман командасынын биз кийген кийимдерине токтолуп кетишибиз керек. Алар ушундай баары жашыл, баарынын баш кийимдери окшош, дээрлик окшош. Албетте арасында 1-2 оюнчу бар башкача кийим кийген, бирок азыр ИИМдин оюнчусу улакты өз карамагында алып турат. Эгерде жаңылбасам, бул Эрмек Жумабеков. Өзгөчө ылдамдык менен өзүнүн Тайгазанын көздөй бир аз жылып келип, эми дал ушул жерден жогорку ылдамдык менен азыр кайрадан атаандаштын Тайгазанын көздөй жөнөй турган мезгил келди. Ал учурда дал ушул оюнчу жок, бул Эрмек Жумабеков эмес, Максат Майтыков. Максат Майтыков чындыгында учурунда Талас командасында ойноп жүргөн улакчы. Бул ИИМдин курамындагы эң активдүү оюнчулардын бири. Бул оюнда жана жалпысынан эле буга чейин өзүн жакшы жагынан көрсөткөн ИИМдин лидер командаларынын оюнчуларынын бири болуп эсептелет. Бул 1982 жылы төрөлгөн, минген аты Белек. Ошол Белектин үстүндө чыныгы өз командасына бир топ Белекти бул упайды тартуулады. Азыр дагы деле болсо ИИМ командасынын оюнчулары чабуулда жана ал ийгиликтүү ишке аштуу жок, калыс анын кол жаңсоосунан бул жерде көрүнүп турат. Дал ушул Максат Майтыков Тайгазанга улакты салып жаткан учурда эреже бузган. Андыктан бул жерде эми албетте эсеп сандары өзгөрбөй калды. Азыр Казармандын оюнчусунун бирок чечим андай эмес, жок, ортолук бөлүккө коюлуп жатат. Демек 10-чу упай бул жерде берилди. Ички иштер министрлигинин командасына бул упайдын автору албетте Максат Майтыков. Ал өзүнүн өнөктөшү аркылуу ойноду. Максат Майтыков 11 9 упай айырмачылык бар. Азыр оюн капталсызынан сыртка чыгып кетти. Демек ортолук бөлүктөн азыр оюн уланат. Биз акыркы 20 мүнөттүктөгү алгачкы улактын Тайгазандан орун алганын көрдүк. Жекеме жеке кайрадан Максат Майтыков, ИИМдин жаны тынбаган оюнчусу. Дал ушул Максат Майтыков чарчап чалыкпастан 3-чү бөлүккө чейин беттеш башталгандан бери өзүн абдан активдүү алып барып жаткан оюнчу. Ал эми Казармандан чыккан Мерлан Беков, анын минген аты Герсулуу.
Азыр Керсулу дагы Мирланбеков өзү дагы толук татыктуу атаандаштыкты Максат Майтыковго көрсөтө алган жок. Ал учурда мына белектин мына сызып барып жакшы Тайгазандын жанына бара алды. Эң акыркы учурда гана кайрадан Мирланбеков каршылык көрсөткөн, ага карабастан эсеп мына 11-ге жетти. Максат Майтыков өзүнүн 3-чү упайын жана өз командасына 11-чи упайды 10 жолу көп Тайгазанга улакты ИИМ командасы таштады. Биз Максат Майтыков тууралуу болгон маалыматтын баарын айттык. Азыркы учурда бул оюнчу 34 жашта. Азыр бул жерде ортолук бөлүккө улак ташталышы керек болчу, бирок азыр казарманын жарым таласында улак калып калды. Ал учурда эмне кылат? Албетте казарманын оюнчусу Улукбек Бозжигитов өзү жалгыз туруп эч ким тоскоолдук көрсөтпөгөн учурда мына улакты жерден ала албай бир аз кыйналып барып, жөн гана мына улакты ыңгайлуу жеринен кармай албай калган. Калыс уруксат берди. Ортолук бөлүктөн эми мына катары менен эки оюнчу, казарманын оюнчусу улакты жерден көтөрүп кеткенге аракет жасаган. Алар ийгиликтүү болбой Талайбек Байсуубек уулу. Талайбек Байсуубек уулу, анын минген аты Ак Байпак, чындыгында анын өңүнөн эле көрүнүп тургандай. Эми ал чабуулга кайрадан негизинен бул эки команда ойноп жаткан учурда окуя көбүнчөсү ушул казармандын Тайгазанынын тегерек четинде өтүүдө. Алардын биринчи бөлүктө дал ушул оң жактагы Тайгазан казарманы колчу, экинчи бөлүктө тескерисинче сол жактагы Тайгазан казарманын жарым аянтолчу. Ошол кайсыл жакта казарманын Тайгазан болсо, ошол жакта ушундай улак көбүрөөк жүрүп жаткан мезгил. Мына ИИМ оюнчулары 12-чи упайын алуу үчүн кел атат. Ага аны менен макул болбой турган, албетте казарман оюнчулары тоскоолдук жарата алышты. Ал мезгилде дал ушул биз 8-1 финалдын 8-чи оюнунда гана эрежени бузуп, сыртка 2 мүнөткө айыпка жыгылган эки оюнчуну көрдүк. Алгачкы ирет ал Нурбек Жакыпбеков эрежени бузгандан кийин 2 мүнөт ошол сыртка чыгып калган. Анда ИИМ оюнчулары бир улакчыга аз ойноп, анда аны ийгиликтүү өткөрө алышты. Чабуулга да өтүп көрдү, бирок ошол чабуулга улактын Тайгазанга ташталган учуру эсепке алынбай калган. Азыр 12-чи упай болгон аракет казарман командасынын аракетинде ал ийгиликтүү болгон жок, бирок улакты өздөрүндө алып кала алышты. Демек эми кезектеги дагы бир чабуулду уюштурууга болгон аракетин карап көрөт. Эки оюнчуга эки оюнчу. Азыр эми биринчи катар санда ойногон Темир Молдокулов, бул Тимоха деген каймана аты бар. ИИМдин дал ушул оюнчусу чыныгы лидерликте алгачкы таймдарда көрсөттү. Андан кийин кайрадан Максат Майтыков лидерликти өз тарабына алды. Негизинен эки оюнчу тең жакшы оюнду көрсөтүп келет. Биз дал ушул эки оюнчуну ИИМдин курамында баса өзгөчө белгилүү өтө турган учур. Жаныбек Базаркулов өзү жалгыз жана 12-чи упай бар. Улак Тайгазанга салынды. Бул Жаныбек Базаркулов 1985-жылы төрөлгөн. Анын минген аты Чабалекей, бирок анын ушул Чабалекейдей сызган учуру бул жерде орун алган жок. Анткени ал улакты алып турган учурда болгону жанында эле болчу. Тайгазан жанында болчу, андыктан алыска аралыкты басып өткөнгө негиз жок. Ошондуктан азыр 12-1 эсеби катталды. Ортолук бөлүктөн кайрадан калысына ышкырык берип, биринчи казармандын дээрлик бардык оюнчулары биринчи жолу улакка келип, бирок эч кимсе ала алган жок. Максат Майтыков ал бир эңкейгенде эле улактын жеткенini чебер деп ушул Максат Майтыковду айтсак болот.
аны мына көбүрөөк мактап койдум окшойт. Ал улакты колунан жерге түшүрүп алды. Бир аз албетте жок дегенде 1 мүнөткө чейин мына ушул улакты жерден алып кетүүгө болгон аракет жасалат. Бул учурда улак жерде калып калса, кайрадан эле Максат Майтыков мына ушунча 8 оюнчунун ичинен жалгыз гана Максат Майтыковду улакты жерден алганга мүмкүнчүлүк болууда. Абдан мындай элпек, мындай эпчил кыймылдаган бул оюнчу. Шамдагай оюнчу деп айтсак болот. Ал Темир Молдокуловго улакты өткөрүп берди. Азыр Темир Молдокулов улак менен эки оюнчуну артта калтырды жана бош калган аймакка өтүү менен улакты тайгазанга таштаганга аракет жасаган. Улак ошол замат эми Казарман оюнчуларынын карамагына өттү. Эми бир аралыктан экинчи карама каршы тарапка кеткен аракетти көрөбүзбү? Аны менен макул болбой Максат Майтыков толугу менен каршылыкты көрсөттү. Ага карабастан дагы деле Казармандын бул оюнчусу улакты өз карамагында алып баратат. Бир нече жолу бир нече оюнчуну жазгырып өттү. Бул Сыймык Кубаталиев 1995 жылы төрөлгөн. Азыркы учурда 20-21 жаштагы оюнчу. Анын минген аты Бөлтүрүк, өз командасына жалгыз упайды алып келген да ушул Сыймык Кубаталиев. Бул биринчи бөлүктө ушинтип бир жолу өз командасынын атынан улакты тайгазанга таштап, жерде жаап калган оюнчу. Дагы деле болсо Сыймык Кубаталиев улакты эч кимге берчүдөй эмес. Бул эч кандай улакты өзүнө алып жүргөн учур чындап ага артыкчылык бербейт. Бул мунун эң негизги максаты албетте улакты тайгазанга ташташы керек. Тайгазанга таштамайынча мына ушундай көрүнүш орун ала берет. Бул таптакыр атаандаштын тайгазан жакка бара албай жатат. Эмнегедир уламдан улам айланып өзүнүн өнөктөшүнө улакты бергенге аракет жасады. Ошол замат азыр Мирлан Беков улакты алды. Мирлан Беков менен Талайбек Байсубек уулу улакты талашып, Байсубек уулу өз карамагына улакты ала алды. Жогорку ылдамдык менен баратат жана эсеп сандары өзгөрбөй калды. Мына ушул Акбайпактын үстүндө бараткан бул оюнчу жакшы эле аракет кылды. Ал улакты бир аз эртерээк мына ушундай бир аз эртерээк улакты таштап ийгендиктен ал тайгазандын берки кырына тийип, андан ары сыртта калып калган. Ошол замат кайрадан ийим оюнчулар улакты бөктөрүп кеткени менен бул 13-чү упай үчүн болгон аракет ийгиликтүү жарала койгон жок. Улак албетте бир командада кармалбай, уламдан улам бири-бирине өтүп турат. Азыр Ерлан Ибраимов, мунун минген аты Нимон, жолусу Нимой. Ерлан Ибраимов жогорку ылдамдыкта барды. Анын артынан эки оюнчу келгендиктен бул албетте өздөрүнүн тайгазаны жакка келип, карама каршы тарапка мына танкисттердин баш кийимин кийип алган, камчысы оозунда, камчысын тиштеп, болгону тизгинди гана бир кол менен кармап, ал эми бутуна такымга баскан улак менен келип өзүнүн өнөктөшү аркылуу экөө чогулуп азыр 13-чү упайга жетиши мүмкүн. Ага макул боло койгон жок. Ал ортодо улам акырындап оюн экинчи тайм соңуна жетип баратат. Бизге алып баруучу эртеңки өтө турган оюндарды айтууда. Андыктан биз дагы телекөрүүчүлөргө кимдер ойнор, мындан кийинки оюнда кимдер ойнорун айтышыбыз керек. Ал бирок бул чабуулдан кийин Азамат Темир Молдокулов Тайторунун үстүндө ишенимдүү келип өз командасына 13-чү упайды алып келди. Жана бул ошентип 4-чү өзүнүн 4-чү ирет улакты тайгазанга таштоосу жана өз командасына алып келген ийгиликтүү 13-чү упай. Эртең 17 мартта
ошентип Көкжал менен Төш булак ойнойт, Илбирс менен Кара балта ойнойт, Актала менен Ысык көл жана Нарын менен Казарман ойной турган болуп калды. Анткени Казарма мына калган бөлүктө бул беттеште жеңишке ээ болушу дээрлик мүмкүн эмес. Бирок эгерде Казарман утулса, албетте Нарын командасы менен ойнойт. Ал эми чейрек финалдагыларды дагы бир жолу эсиңизде салып, Бөрүлү менен Аксуу, Сары Өзөн менен Талас жаштары, Достук менен Арашан жана Талас менен азыркы эки команданын жеңүүчүсү. Ал ИИМдин командасы болору дээрлик 99% анык, бирок убакыт бүтө элек. Анда эсеп сандары кыскарышы мүмкүн, бирок эсеп сандары бул жерде теңелерине менин көзүм жетпейт. Демек Талас менен ИИМ чейрек финалда. Андан сырткарына 19 мартта жарым финал болот. Ал эми 1-2 орун үчүн болгон беттештер 21 март күнү ошол Ноорус майрамында орун алат. Анда азыр эле мына ушул Аккула ат майданында көрүүчүлөр жык-жыйма. Андыктан бул Ноорус ушул Ноорус күнү 21 март күнү бул Аккула ат майданына киши да батпай, уна да батпай, ат да батпай, чыныгы бир чоң чыныгы майрам болот айтсак болот. 1-1 жекеме-жеке башталды. Максат Майтыков дагы деле чыгып ошол замат улакты жерден мына көтөргөнгө мүмкүнчүлүк ала алды. Ага каршы Билимбек Ормонкулов ойноп жатат. Максат Майтыков болсо улакты мына такымга басты, бирок улактын бир бутунан Билимбек Ормонкулов тартып, ал учурда Максат Майтыков буга чейин 3 жолу улакты тайгазанга таштаган оюнчу. Жана Майтыков дагы деле улакты эч кимге берчүдөй түрү жок. Ал негизги максаты албетте анын улакты тайгазанга таштоо деле болбой калды деп айтсак болот. Анткени эсеп жагынан ал бир топ бул команда алдыда. Эми Казарман командасы мына ири эсеп менен утулуп жатканына карабастан чындыгында жакшы эле атаандаштык көрсөттү. Азыр мына эки оюнчу жакшы ийгиликтүү кыймыл аракет жасап 14-чү упайды алып келди. Биз кайрадан эле мына Максат Майтыковдун курамына Максат Майтыковго бул эсепти жазышыбыз керек. Анткени бул толук мына ушул оюнчунун эмгеги. Ага өзүнүн өнөктөшү жардамдашты. Өзүнүн өнөктөшү жардамдашты дагы. Эсепти ошентип 14-1 жеткирип койду. Акыркы 20 секундте демек беттеш дээрлик соңуна чыгып калды. Ал учурда калыс ышкырып жатат. Беттеш соңуна чыкты. 14-1 биз ИИМ командасын жеңиши менен куттуктайбыз. Ошентип 8-1 финалдар аягына чыкты. Чейрек финалдан жолукканча саламатта калыңыздар. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев, КТРК Спорт. Атамырыбыз теңирдеги көктөгү армак болуп текте тура көздөрү эзетеден эмгегиче калуучу эреңдирди эр оюну көп көрү Şalkası tarttan görmürü Çalıp'a gelgen erdimiz Çok ese atan ekirge Çalıp'a gelgen şerdimiz Anmazın tokumları turasın Kalkta kalan babalardın urasın Kırmızlardan göbörünün gök doğsun Kılımdarga ulansın Kılımdarga ulansın Şalkası